быйыл 11 класстын бүтүрүүчү экенсиңиз да эфирден сырткары айтып калдыңыз эле. Окуулар кандай болуп атат, кандай жыйынтыкталып атат? Окууга келсек, аябай азыр жакында 2 күндөн кийин ОРТ деп толкундануу сезимдер, бир тараптан 11 классты бүтүп жатабыз деп, андан да бир аянычтуу сезимдер болуп жатат. Чындыгында окуу жашы буйруса ийгиликтүү аяктап жатабыз. Аябай аракет кылып атабыз негизи. Дароо эле суроону улай эле да. Ошол ОРТ тапшырабыз деп калбадыңбы? Андан кийин кайсыл тесттерден даярданып атасың? Негизги кыргыз тил менен математика болсо, анан кошумча кайсыны тандап атасың? Деги эле келечекке пландар кандай? Кайсыл кесипти алып кетсем деп ойлоп атасың? Жашы, мен негизи эле мугалимдик жакка кызыгам, мугалимдик кесипке ушул жаштар менен иштешким келет. Ошондуктан дагы буга чейин дагы мугалим болуп иштеп жүргөндүккө байланыштуу мындан аркыдагы жашоомду мугалим болуп өткөргүм келет чындыгында. Кошумча тестим английский жана тарых. Английскийде негизи 1 жылдан бери сабак берип келем. Ошон үчүн дагы английский мага кыйын деле болгон жок. Болгону азыр тарых жана негизги менен даярдануу менен алекмин. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү мугалимдикти тандаса керек кесиптеш. Себеби айлык көтөрүлдү дейсизби? 100%га көтөрүлгөндөн кийин мугалимдердин саны арып баратат. Деги эле үй бүлөдө ата-энеңизден дагы мугалимдер барбы? Жок, ата-энем тараптан мугалимдик жок. Тайнем мугалим болгон. Аябай жакшы, элге атты сиңирген, мыкты мугалимдер болгон тайнем. Анан негизи ата-эне өзү мугалим дейт го. Ошондой эле мыкты тарбиядан улам дагы мен балким мугалим болгум келген да. Анан англис тили сабагынан сабак берип жүргөм деп калдың да. Бул кандай болуп калат ошондо? Ушул боюнча айтып берсең менен. Мен буга чейин 2020-2021 английскийди окуганмын. Аябай кызыгам негизи. Ошол чет жакка чыгып, билим алып келип Кыргызстанга аябай бир жакшы өзүмдүн билимимди берип, кызмат кылсам деген ниеттерим бар. Ошон үчүн дагы негизи сыртта билим жаш өнүккөн эмеспи? Аны билиш үчүн англис тилин үйрөнгөнгө туура келет. Ошондуктан да англискийин кандай гана кыйынчылык болбосун, үйрөнүүгө аракет кылдым. Үйрөндүм, үйрөнгөн соң дароо максатка өттүм. Учурда буга чейин ошол частный школда иштедим. Андан кийин учурда 40 окуучум бар. Баары аябай ийгиликтүү аяктап жатат. Эң сонун жыйынтыктар бар. Мен чынын айтканда алар менен сыймыктанам. Эң сонун мугалим дебейм, бирок аларга жакшы сабак бере алам деп айтам. Мен үчүн эң кызык болгону 11 класстын окуучусу болсоңуз өзүңүз. Аларда бүтүрүүчү деп калдыңыз. Аларда 11 класспы? Мен окуучуларымдын жашына чек жок. Эң чоңу дегенде 2000-дерге чейин барат. 4-курс болсун, балким окууну бүткөндөргө деле сабак бергем. Менде ушундай окуя болгон. Москвадагы бир эже болгон, 60 жаштан өткөн жашы. Ошол кайрылып, англискийин үйрөнгүм келет деп ушунчалык максаттарын айтып, 60 жашта болсо да англискийди менден сабак алып онлайн үйрөнгөн да. Демек, бул дегени эч качан билим алууга кеч эмес. Качан кайсыл жашта болбогон, кандай адам болбогон, ар дайым алдыга максат коюп умтулуу бериш керек да. Буга эч кандай жаш тоскоо боло албайт. Мисалы, 10-класста туруп же 10-класска чейин мектеп убагында ийгиликти жаратуу бул нормалдуу эле көрүнүш деп эсептейм. Бирок көпчүлүгү айтат, мен азыр мектеп окуучусумун да, жашмын да, мага али эрте дегени бар. Ушул эле проблема менен жаштар алданып калат. Ал эми жаш өткөндөр мен эми карыдым да, эсиме келбейт деп туруп, карылар ошол нерседен алданып калат да. Айткым келет, эч качан максатка жетүү үчүн кеч эмес. Ардактуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз, сапарыбызды алдыга карай улайбыз. Бүгүнкү сыйлооторубуздун коногун дагы бир ирет тааныштырып кетейин. Сапарбекова Самара күттүргөн бакыт аталышындагы китептин автору, 11 класстын окуучусу, тагыраагы бүтүрүүчү. Эми суроо ушундай болсун, бул китеп кантип жаралып калды? Китеп боюнча сүйлөйлү эми, Макул. Бул китеп кармап көрсөтүп айтсаң деле болот. Автордук китебим. Канча убакытта, 6 айдан ашык убакытта жарык көрдү. Тагыраагы январга жетпей, январ айында баштаганбыз. Негизи бул китептин тарыхын айтып бере турган болсом, мен былтыркы 2021 май айында баштаганмын. Май айында баштап, бир аз гана жазгам, бир аз гана болгону бир аз пландарын түзгөм, жана да өзүмдүн журналыма жазып койгом.
бирок толук эмес. Бирок ошол учурда мен китеп кылып чыгарам деген оюм жок болчу да. Андан кийин окуум токтоду. Ал жакта биз акыр коңгуроо болду. Андан кийин окуу жабылып, мен шаарга келдим, окуумду уланттым дегендей. Анан январь айында бир аз окуялар болуп кетти. Ошондон улам мен китеп жазууга бел байлап, ошондон бери уктасам түшүмө кирет, уйку бербейт дегендей. Жада калса ушундай окуялар болду. Китебимдеги жазбай калган учурда бир жумача жазбай калгам ушул китепте. Ошону ушул китептеги чыгармадагы каармандар менин түшүмө кирген. Анан мен жазышым керек экен деп аягына чейин чыгардым. Эмне үчүн жаздым? Негизи эле китепке жакын адам, китептен алыс адам китеп жазышы мүмкүн эмес да. Анан ар бир эле китеп жазган адам менин оюмча китепке жакын, китеп окуган, жок дегенде ошо бир топ китептерди окуп чыккан деп ишенем. Ошон үчүн дагы биздин үйдө негизи атам, апам бизди китеп окууга аябай шыктандырат. Китеп оку деп үйдө талап чоң. Анан өзүбүздүн үйдө китепканабыз дагы бар. Мына ошолорду окуп, өзүмдүн дагы мындай жашоодон көргөн тажрыйбадан дагы улам. Башкаларга сабак болуу иретинде, тарбия иретинде азыркы учурда аябай жаштар мындайча айтканда башына бир аз эле нерсе келсе, ошону чоң нерсе көрүп, анан ойдо жок иштерге баргандар көп да. Ошолорго мисалы ушул жактагы Перзат аттуу кыздын башынан өткөн окуясы баяндалат. Кыз канчалык башына кыйынчылык келбесин, ал дайыма жашоого умтулуп жашайт да. Баардыгын эч качан жашоосуна нааразы болбойт, баардыгын Аллахтан деп билет. Ошондой эле мен дагы сен эч качан кыжаат болбо, баардыгы Аллахтан, ар бир нерсенин бир эшик жабылса, андан жакшы эки эшик ачылат деген максатта жаштарга көбүнчө ошол тарбия иретинде сабак болсун деген максатта бир аз да болсо салымым кошулсун деп жазып калдым. Бул алгачкы китебиңиз? Алгачкы туңгуч китеп. Негизинен айтканда кимдир бирөөнүн жашоосуна байланышпайт, бирок фантазия, тагыраагы ой менен жазылган чарм болду ошондо? Жок. Жарым 50-50 болот, ооба. Негизи чыгармада болгон окуялар жазылган. Каармандардын ысымы албетте өзгөрүлгөн. Эми ошол боюнча колдолуп шөкөттөнгөн. Ошол гана болуп баягы билдирилип калбасын деп, албетте көркөмдүгү дагы бар. Башка ойго келбей, ойдон чыгарган деле окуялар жазылган негизичи. Анан негизи мындай да, баштан өткөн окуяны айтып берсең, элге бир аз да болсо мындай жеткиликтүү, сеңимдүү болот. Анан көркөмдүү эле нерсени айтсаң, анда адамга жетиши кыйын да. Негизи ошо айтат го, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө барат депчи, ошондой эле. Ал бул китепти чыккан соң ким аркылуу текшертип, ким сизге жардам берди, көмөктөштү? Чынында айтканда китеп жаратуу бул өтө кыйын нерсе. Эмгеги да күч дегендей көптөгөн уйкусуз түндөрдү талап кылат. Мээнетти, эмгекти, убакытты. Ушул суроого жооп берип кетейин. Аябай негизи китеп жазыш кыйын эмес. Китепти жазгандан кийинки маселе түшүк аябай оор, чын айткандачы. Китептен кийинкиси мени кыйламдай ойлондуруп койду десем болот. Мен ойлоп кеттим, андан көрө мындай китеп жазып эле жыргап жүрө бербейми деп кеттим да. Китепти жазып бүтүрүп койгондон кийин эле 2-3 айдай болуп кетти. Буну текшертип, китеп болуп чыгышыначы. Бул мурун эле жазылып бүткөн негизи. Анан мындай болду. Өзүмдүн устаздарымдан, устазаларымдан, агайларымдан, мен сыйлаган эжекелеримден, анан корректорлордон, бир канча корректордон өттү. Бир адамдын көз карашынан карайсың, андан кийин башка адамдын көз карашынан караганда дагы каталар чыгат да. Анан каталар чыга берет, негизи Курандан башка китепте ката боло берет да. Болушунча чыгардык. Анан китептин баш сөзүн жаздырдык. Андан кийин агайларга кайрылуу, таанышың болбосо ишиңдин бүтүрүшү чындыгында кыйын экен. Айтат элем, жаштарды колдоңуздар. Азыр көтөрүлөм деген ичинде таланты бар жаштар аябай көп да. Ошолорго колдоо болуш керек. Аябай бир адам жазам деп алдыга умтулду, ошону сразу ички максатын угуп, ошол менен сырдашып, ошону көтөрүш керек. Себеби келечек жаштардын эмес, билимдүү жаштардын колунда. Жаралуусу аябай кыйын болду. Аябай китептин көп нерсеге себеп болду десем болот. Китепке чейин мен көп адамды тааныбай жүргөн экем. Китеп чыгып жаткан учурда жана чыккандан кийин мен көп адамдын чыныгы жүзүн байкадым. Кандай болот, эмне болот? Чындыгында көп адамды жоготтум, жана да сапаттуу, жакшы адамдарды таптым.
өзүңүз айтып калдыңыз түйшүк аябай оор экенин жаратып жатканда депчи. Негизи бул китеп жаралгандан кийин дагы китеп чыгарам деген пландар болду же ушу менен токтотуп эле коеюнчу ушундай кыйын болсо деп ушундай да ойлор келдиби? Эгер мен бул китепти китеп кылып чыгарам деп максатым ошол болгондо, мен май айында гана баштамакмын. Майда гана аракет кылып, буга чейин чыгармакмын. Мен таптакыр башка максатта гана ошол январда кокустан эле баштап туруп, аягына чейин чыгышка аракет кылдым. Бул китепти бир эле нерсе үчүн жазганмын. Жана да ал максаттан жетет деп ишенем. Бирок ушул убакытка чейин ойлогон эмесмин, мындан башка китеп жазам дагы, андай кылам, мындай кылам деп. Бирок жакында ушул китептен таасир алдым, намазымды баштадым, жолка кирдим. Жада калса ата-энелер кайрылды. Мага аябай жакшы таасир берди, ошол баламды тарбиялоого мага жакшы таасир берди деп. Негизи бул китепте үй бүлө, жаштар, достук, сүйүү, окуу, жаратылыш бүт баардыгы чагылдырылып кеткен да. Ошон үчүн бул китепти окурмандарга дегенде кандай жаштарга эмес, чоң кара адамдарга баарына мындай сунуштайм да. Анан менин оюмча негизи жазган адамда экинчи китеп үчүн сөзсүз түрдө ортодо бир аз тыныгуу болуш керек да, себеби мен бул китепти жазыш үчүн сөзүм да түгөндү. Сөз байлыктарды дагы баарын ушу китепке үндөдүм. Анан мендеги башында болгон идеялар дагы калбады. Бүт баардыгын ушуга чагылдырып жаздым. Эми ортодо дагы ой келди. Демек адамдар жаш тайсаса эмне үчүн болбосун депчи. Пайдам тийсе, колдон келсе жаза бериш керек деп. Анан буюрса дагы жок дегенде, эң аз дегенде, көп дегенде 2 жылда чыгарып калышым мүмкүн. Дагы мен көп китептерди окушум керек ал үчүн, көп адамдар менен таанышып, тажрыйба алып дегенде жашоону дагы көрүшүм керек. Анан дагы балким жакшы китеп чыгып калат деп ишенем. Азыр 11-класста эле ушул күттүргөн бакыт деген аталышта андай аталышы дагы өзгөчө да кесиптешим, эфирден сырткары кесиптешим айтып өткөндөйчү. Бул дагы чоң жетишкендик да, анан жазуучулук даремет дагы, өнөр дагы мындай ар кимге бериле бербейт да. Сенде ушундай жазуучулук чыгып бар экен. Буга чейин канча жаштан башталган дейм да? Негизи буга чейин ыр жазып жүрчү элең балким, же ошол кара сөз түрүндөгү кичинекей аңгемелерди жазып жүрчү элең? Ушул суроого мен мындайча жооп бергим келет. Ар китеп эмес, жазган ак баракка жазган акындар же болбосо кара сөз түрүндө болбосун, мен блокнотко жазам дегендер көп го. Анан алар эмне үчүн китеп кылып чыгарбайт деген суроодо, анткени алар эл менен бөлүшкүсү келбегендиги үчүн, өзү бирөө менен сырдашкысы келбегендиги үчүн ак баракка түшүрөт да. Ошон үчүн дагы көпчүлүк мыкты чыгармалар ак кагаздын бетине түшкөн боюнча бир жерде чыгылып калып кетет да. Алар ошол элге жарыялагысы келбейт, бирөө менен бөлүшкүсү келбейт, жан дүйнөсүндө ушундай бир нерсе ага тоскоол болуп турат да. Анан дегим келгени, мисалы эми окуучу кезде болот эмеспи? Мисалы биздин эсибизде, биздин кезде баягы классташ деген атайын гезит болчу эле да, классташ деген гезит. Андан сырткары дагы келечек жаштары деген гезит бар эле, гезиптеш, эсиңизде болуш керек. Курдаш. Негизи чынында баягы ар бир жердин өзүнүн аймактык гезиттери болчу. Ооба, анан жалпы мындай республикалык ошондой бир журнал же гезит болот го, ошол Курдаш болобу, өзүңүз айтып калгандай. Ошолорго жиберип дегендей да. Буга чейин жиберген эмесмин. Айтканымдай эле, буга чейин бир гана ошо ак баракка гана түшүрүп, ыр жазганмын, ырларым бар, ыр жазып, анан бирок көбүнчө ошол ырга деле анча шыгым жок, кара сөз түрүндө көбүнчө жазам да. Жазсам эле мындай жеңилдеп калган сыяктуу эле билбедим, ошондой боло берем. Анан билбейм, китеп жазам деп ойлогон эмесмин, чынын айткандачы. Демек, барак менен сырдаш болуп келип, анан кийин китебиң жаралды. Ооба, анан китеп жазганда дагы ар бир нерсе башында аябай кооз, анан жеңил көрүнөт го. Ойлойсуң да, китеп жазыш жеңил эле, сен мындай ойлоп жазып коесуң, анан жазгандан кийин сразу басмаканага бересиң, чыгарып коет, анан болуп кетесиң депчи. Андай эмес да. Китепти жазганда негизи бир бетин жазыш үчүн дагы көп ойлонушуң керек. Бир бетин жазыш үчүн дагы көпкө китеп окушуң керек болот. Пландаш керек, идея кылыш керек. Ал ошол нерсени элге берип атканда ал окуйт дагы ошол нерсени үлгү тутуп же тарбия кылып алышы мүмкүн да. Сен бир адамдын тагдырын өзгөртүп салышы мүмкүн ошол нерсе мененчи.
ошон үчүн аябай аярлап ошол нерсени изилдеп, эгер мисалы мына китепте адвокат тууралуу бир адам түрмөгө кетет, ал адам ошол окуяда статья канчанчы берене чындап түрмөгө кетсе болобу, канча жылга кетет, аны да аябай изилдегенбиз чын айтканда. Ар бир тактап окуп, адвокаттарга кайрылып, анан мен бул китепти баштаганда баштап койгом, мен аягына чыгам депчи. Баардыгы эле ошондойбуз го, бир ишти баштаганда баштап койсоң, кыйынчылык баштаганда, болду, мен жазбайм, жазгым келбейт дегенче. Менде да ошондой ойлор болгон, мен токтотуп салгым келген, бирок ошол нерседе бир адам себеп болуп, аябай мыкты колдоп, сен жиннесиңби, ушунча баштагандан кийин аягына чыкпайсыңбы деп, башында бир адам баштады, аягына чейин ошол адам туруп бердим да айтканда, сен жазышың керек депчи. Ооба. Болбосо ал адамга пайдасы деле жок, бирок ушунча жаш адамдар бар экен, көзгө көрүнбөйт, бирок периште сыяктуу адам, аябай ыраазы болуп кетем. Чын айтканда, ал адам болбогондо мен китебим чыкпайт болчу да. Ушунча жардам берип, мен баягы мотивация деген нерсе бар го, ошол жоголгондо, ошол жандырып, анан мындай көп сен оюңа келбеген нерсени ошол адам пландаштырып, ошенткенде аябай ыраазы болдум чын айтканда. Бул китепти мен эле эмес, ошол адам деле жазгандай эле болуп кетти. Түшүгүн менден да көп тартты да. Баракелде, Самаразге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да алдыда сөзүңүз айткандай жаңы чыгармаларды, китептерди күтүп калабыз. Ал эми бул китебиңизге баягы кыргызча жакшы сөз бар го. Майлы сүттүү болсун депчи, артынан жакшы өзүнө окшогон бир сонун чыгармаларды алып келген китеп болсун. Башат экен алды. Ийгиликтерди каалайлы. Эркин микрофон болсун. Жалпы көрүүчүлөргө, тууган урук, жакындарга, курбу курдаштарга деген каалоо тилектер болсо сөз түрдө айта кетсеңиз болот. Эң алгач мен ушул даражага жеткирген, тарбиялап өстүргөн ата-энеме терең ыраазычылык билдиремин. Ошол ата-энемдин тарбиясынан улам, мага айткан жакшы сөздөрүнөн улам мен ушул даражага келип, куту студияга келип отурамын. Ата-энемдин мындай тарбиясы болбогондо, балким таптакыр башкача кыз болуп чоңоймокмун. Эң эле алгач мен ата-энеме терең ыраазычылык билдирип, сиздерге салам жолдогум келет. Сиздерге чоң рахмат. Мен сиздер менен сыймыктанам. Кайсыл жерге барбайын, сиздер менен атыңыздарды атап, сиздер менен сыймыктанып, даңктап жүрөм. Андан кийинки эле мен ошол мектебимдеги колдогондору, мектеп директорум Эргешов Игемберди агай жана да класс жетекчим Акбаева Тотукхан эжекеге бүт мага жардам берип, быйыл бүтүрүүчүмүн. Ушул убакытка чейин мага билим берип, тарбиялап чоңойткон мугалимдериме терең ыраазычылык билдиремин. Сиздерге чоң рахмат. Алдыга умтула бериңиздер. Ар дайым алдыга аракет кылып, ойлогон максатыңыздарга жетишиңиздерге тилектешмин. Чоң рахмат, бар болуңузга ыраазычылык билдирели. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирде көрсөтүүбүздү улантабыз. Жагымдуу бир чыгармага кезек берели, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.